Bir сахаба пайғамбарымыздан сұрапты: Я Расулалла, бейішке кіргізе тұрған амал қайсы? Ошол нәрсені маған айтыңызшы, ошол амалға мені үндеңізші деген пайғамбарымыз айтқан екен. Аметил аза ан тарикиннас деген екен. Пайғамбарымыз айтып тұр: адамдарға зиян бере тұрған нәрселер жолдоға, зиян бере тұрған нәрселерді алып қойғын, бейішке кіресін деген екен пайғамбарымыз. Урматтуу туугандар, биздин бейишке киришибизге, сооп тапканга, жакшылыкка ушундай жеңил эле негизи бейишке киришчи себептери кыла турган иштер. Ошондой да күнөөгө тозок алып бара турган иштер дагы ушундай да. Азыр биз жолдо ушундай тыгын болуп, адамдардын убакыты кетип жатпайбы? Кээде карасаң, жолдун боюнда экинчи, үчүнчү катарга дегеле жолго тыгын кылып машинасын коюп койгон, жанындагы адамдардын баардыгы кыйналып жатса дагы, жанагы жерден тыгылып атат, проблема болуп атат, урушуп атат, талашып атат. Машинасынын ичинде телефон чукулап, эч нерсеге көңүл бурбастан, жанагыны сезип да койбостон туруп калган учурлар болот да. Бул жакта тыгын болуп, адамдар 2 саат, 3 саатта туруп калышат. Ошондуктан урматтуу туугандар, пайгамбарыбыздын ушул хадисинде айткандай, ошол адамдарга зыян бере турган нерсени алып койгондугубуз бейишке киргизсе, көпчүлүк адамдарга зыян бергенибиз дагы бизди күнөөкөр кылып коет. Ушул нерсени унутпашыбыз керек.